Россия мигранттарга жаңы талаптарды киргизди. Россиянын бийлиги чет элдик жумушчулар үчүн жаңы талаптарды бекитти. Тиешелүү документ Россия Федерациясынын укуктук маалымат боюнча расмий сайтына жарыяланды. Эми мигранттар социалдык турмуш тиричилик темаларында жана айрым кесиптер боюнча орус тилинде эркин сүйлөшү керек. Тактап айтканда, жумушка орношууда, ооруканаларга жана полицияга кайрылууда орус тилин жетиштүү билиши кажет. Ошондой эле мигранттар керектүү документтерди толтурууну жана арыз жазууну билиши керек. Россиянын тарыхы боюнча сынак тапшырууда мигранттардан негизги окуяларда ири шаарлардын аталыштарын жана негизги мамлекеттик майрамдарды сурашат. Андан тышкары мигранттар Россияда жүргөндө кандай укуктарга, эркиндиктерге ээ экенин, милдеттерин билип алышы зарыл. Бул талаптар Россияда убактылуу гана жашоону пландап жаткандар үчүн дагы тиешелүү. Буга чейин Россиянын ички иштер министрлиги КМШ өлкөлөрүнөн мыйзамсыз келген мигранттарды Россия Федерациясынын аймагынан ушул жылдын 15-июнуна чейин чыгып кетүүнү талап кылган. Бул ак аргументке ээ. Белгилүү саясатчы Жылдызхан Жолдошова сурактан чыкты. Аскер прокуратурасына Жылдыз Жолдошова суракка чакырылганын Азия News гезитинин башкы редактору Аслан Сартбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыккан эле. Экс-депутат суракка чакырылганын төмөнкүчө билдирди. Бүгүн мени Кумтөр маселеси боюнча күбө катары аскердик прокуратура суракка чакырды. Бир эле суроо берилди. 2012-жылы 27-июнда түзүлгөн парламенттик комиссиянын токтомунун долбоору каралып турган учурда ал комиссияны Садыр Жапаров жетектеген. Ошол долбоорго 34 депутат макул деп колдоп добуш бергенбиз. Эмне себептен ошол долбоорду макул деп колдоп бердиңиз деген суроо беришти. Менин жообум, Садыр Жапаров жетектеген жогорку кеңештин комиссиясынын токтомунун долбоору бул мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгын көздөгөн токтомдун долбоору болгон. Тилекке каршы бул токтомдун долбоору өтпөй калган, анткени 120 депутаттын ичинен 34 депутат гана макулдугун берген. Бир эле суроо болду. Мен тараптан ушундай жооп болду, дейт белгилүү саясатчы Жылдызхан Жолдошова. Бул ак Назар Ньюске ээ. Министр, ооруканаларда уу коргошун колдонбой калдык. Анализ эки өлкөгө жөнөтүлдү. уу коргошунду клиникалык сыноодон өткөрүп, анализдерди Казакстан менен Россияга жөнөттүк. Бул туурасында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев парламенттин жыйынында билдирди. Ошондой эле ал учурда мамлекеттик ооруканаларда коронавирустан дарылоо үчүн уу коргошун колдонулбай калганын айтты. Депутат Дастан Бекешев анда буга чейин эмнеге жарнамалап, ооруканаларда колдонуп келишкенин сурады. Буга чейин 400 кишиге берип клиникалык сыноодон өткөргөндөн кийин токтотконбуз. Бардык анализдер Казакстан, Россиядагы академиктерге жөнөтүлдү. Учурда резюмесин күтүп жатабыз. Биз оорунун жеңил жана орточо түрү менен ооругандарга бердик. Какырык чыгарып, иммунитетти көтөрөт экен. Бардык анализдерди жөнөттүк, деди Бейшеналиев. Булак Кыргыз кабар. Бишкек милиция Орхан Инанды Кыргызстандын чек арасынан өткөн эмес. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Орхан Инанды Кыргызстандын чек арасынан расмий чыккан эмес. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция жоголуп кеткен Кыргызстандын жараны боюнча маалымат берди. Ага ылайык ИИМдин тажрыйбалуу кызматкерлери Инандыны күнү-түнү издеп жатат. Ондогон адамдар менен болжолдуу күбөлөр суракка алынууда. Мындан сырткары атайын түзүлгөн ыкчам мобилдик топ коомдук көңүл ачуучу жайларда, мейманканаларда, базарлар менен соода борборлорду, курулуп жаткан үйлөрдө, жаңы конуштарда жана башка жерлерди тинтип жатат. Борбор каланын кире беришине мобилдик жана стационардык посттор орнотулуп, кирген чыккан унаалар текшерилүүдө. Булак Спутникке ээ.